Assalamu алейкум, урматтуу китеп сүйүүчүлөр. Кезектеги аңгеме абдан белгилүү жана үлгү сабагын берүүчү диний аңгеме. Акылдуу кыздардын энелери жана келин болуучу кыздар үчүн үлгүлүү бир окуя. Бул окуя ушундай бир кыз жөнүндө. Анын атасы уруу башчысы. Уруунун бардык адамдары анын буйругун эки кылбай аткарышат. Бир жетекчи илимдүү атанын кызы. Энеси болсо абдан акылдуу, турмушту жакшы билген исламый эне. Ал башчынын, жетекчинин зайыбы, жакшы бир үй бүлөөдөн чыккан эне. Бул кыз ушундай бир үй бүлөөнүн кызы. Байлык, атак-даңк, урмат-сый аларда бар. Сиз азыр кызына энеси тарабынан берилген 10 насыйкат жөнүндөгү аңгемени угасыз. Угуп үлгү алуу болсо сиздерден, калкка таасир этүү улуу жараткандан. Белгилүү бир рыбаятта айтылгандай, Харистин кызы Асма келин болуп күйөөсүнүн үйүнө кете турган күнү энеси Умама тарабынан ага ушундай бир насыйкат берилген. Балам, сүйүктүү кызым, мени жакшылап ук. Насыйкат берүү баарыбызга милдет, таалим баарыбызга зарыл. Насыйкат билбегенге үйрөтөт, билгендердин эсине салат. Дин насыйкат менен тик турат. Насыйкат уккандар динди абдан жакшы үйрөнүшөт. Насыйкатты тыңшап жүргөндөр бул дүйнөдө бактылуу болушат. Сүйүктүү кызым, эгер бир кыз энеси жана атасынын кем багалдыгынан эрге берилиши керек болсо эле, сен эч качан узатылбаган болот элең. Анткени атаң абдан бай, чоң атак-даңк, сый-урмат ээси. Сен ушундай бир адамдын кызысың. Бирок турмуш башкача. Аллах бизди жараткан жана биз үчүн жашоо мыйзамдарын берген. Ар бир инсан Аллах берген мыйзамдардын чегинде жашоосун өткөрөт. Аллах берген мыйзамга ылайык турмушка кадам коюу убактысы келгенде ар бир кыз күйөөгө, ар бир күйөө аялга муктаж болот. Эркектер аялдары үчүн, аялдар болсо эркектер үчүн жаратылган. Башкача айтканда, бир аял бир эркек менен, бир эркек бир аял менен дос, сүйүктүү жана сүйгөн болуп үй бүлө курууга муктаж абалда жаратылган. Бул Аллахтын мыйзамы, бул мыйзамды эч ким буза албайт. Бул кыяматка чейин уланат. Ошол себептүү сен кызым, туулуп өскөн жана бойго жеткен үйдөн, жыргап жайнап ойноп жүргөн жериңден чыгып өзүң билбеген бейтааныш бир үйгө барасың. Ушул мезгилге чейин өзүң жакшы билбеген инсандын үйүнө, өзүңдүн үйүң боло турган үйгө барасың. Эй менин бир боор этим, сүйүктүү кызым, көзүмдүн нуру, балакайым, сага ушуларды айтамын. Сен ал адамга, күйөөңө ушундай кызмат кылгын. Ал да сага кул болсун. Сен ага жер бол, ал сага асман болсун. Сен эриңе бир үй бол, ал сага устун болсун. Сүйүктүү кызым, эми сен мага кунт коюп көңүл бөлүп ук. Сага кээ бир жашоо мыйзамдарын айтамын. Аларга жакшы көңүл бур, эч качан алар эсиңден чыкпасын. Убагы келгенде аларды пайдалан. Бул айткандарымды аткарсаң, күйөөң менен эң сонун жашайсың. Жоопкерчиликтүү, бактылуу жана таалайлуу болосуңар. Биз да ар эки үй бүлө, биздин да күйөөңдүн да үй бүлөсү тынч жана бактылуу болобуз. Антпесе башкача айтканда, айткандарымды аткарбасаң, эки үй бүлө тең тынч болбойт. Сен өзүң да бир тозокто жашагандай болосуң. Кызым, эми сага айта турган оң кеңешиме кулак сал. Буларды дайыма эсиңде тут. Биринчи, сабыр ээси бол. Өз абалыңа шүгүр кыл. Башкача айтканда, эриң үйүңө эмне алып келсе да,
Ал жей турган нерсеби, же кие турган нерсеби? Жакшы адеп менен кабыл ал. Күйөөңө рахмат айтып, кубанып кабыл ал. Анткени бактылуу турмушта жашоонун бир жолу өз абалына шүгүр кылуу, ыраазы болуу, абалына шүгүр кылбаган, өз написин тыйбаган адамдын көңүлү тынч, жүрөгү рахат албайт. Экинчи, күйөөңө моюн сун, кыл деген иштерин аткар, кылба дегендерин кылба. Башкача айтканда, күйөөң менен маектешкенде, мамиле кылганда баш ийүүңдү, анын сөздөрүн адеп менен тыңшап, аны аткарышыңды сенин сүйлөшүп кулак салганыңдан түшүнүп ала турган болсун. Ошондо Аллах Таала сенден ыраазы жана үйүңөргө таалай нурун жаркыратып турат. Үчүнчү, күйөөңдүн көзү түшө турган жерлерге жакшы көңүл бур. Башкача айтканда, үйүңдүн ичин, сыртын абдан таза карма. Ушундай таза карма эриңдин көзүнө бир тырмактай жаман нерсе урунбасын. Төртүнчү, денеңди таза карма. Күйөөң бир гана жагымдуу жыт сезсин. Мурдуна жаман жыт урунбасын. Анткени жаман жыттар күйөөңдүн көз алдында сенин аброюңду түшүрөт. Сенден жийиркенишине себеп болот. Ушуну жакшы бил. Тазалык жана жагымдуулук эң жакшы нерсе. Адамдын көзүнө жакшы көрүүнү ушулар менен болот. Бешинчи, тамакты убагында даярда. Башкача айтканда, эч качан кечиктирбе. Күйөөң кайсыл убакта тамактанууга үйрөнгөн болсо, ошол убакка тамагыңды даярдап кой. Ал келери менен дароо дасторкон жай. Ушуну жакшы билип кой. Ачкачылык адамдын ачуусун тез келтирет. Алтынчы, уктоо жана ойгонуу мезгилин жакшы билип ал. Башкача айтканда, анын кайсыл мезгилде уктаарын билип, ошол учурда төшөнчүсүн даярдап кой. Анткени уйкусуздук адамды көңүлсүз кылат. Нерви бузук капалуу адамдын абалы сүйүүсүн акырын жок кылат. Жетинчи, күйөөңдүн байлыгына, мүлкүнө абдан көңүл бур. Башкача айтканда, күйөөңдүн мал дүйнөсүн жакшы сакта. Абайла, корго, анткени анын мал дүйнөсү сеники. Эрдин мал дүйнөсүн ысырап кылбоо, иш билги болуу жана кадырына жетүү дегендик. Сегизинчи, күйөөңдүн тууган уругуна жана жакындарына урмат көрсөт. Башкача айтканда, күйөөңдүн туугандарын жана жакындарын урмат кылуу, күйөөңдүн көңүлүн алуу дегендик. Аларды урматтоо, күйөөңдү урматтоо, бул болсо кадыр баркка жетишүү. Тогузунчу, күйөөңдүн сырын башкаларга айтпа. Башкача айтканда, күйөөңдүн кээ бир сырларын билгениңде этият бол. Аны сакта, бирөөлөргө айтпа. Эгерде айтып койсоң, анын ачуусун келтирип коесуң. Ишеничин жоготосуң. Мындан үй бүлөңөр бузулат. Онунчу, күйөөңдүн динге туура келген баардык буйруктарын аткар. Башкача айтканда, эриңдин динге ылайык келген буйруктарын аткарууда жалкоо болбо. Эч качан ага каршы аракет кылба. Эгерде ушундай бир аракет кылган болсоң, сага кек сактап акыры душман болот. Ал сага душмандык жолун кармаса, сен көп зыян көрөсүң жана колуңдан эч нерсе келбейт. Ушуну жакшылап билип ал. Эриң капа болгондо сен кубанычтуу болуудан, ал кубанып турганда сен капа көрүнүүдөн абдан этият бол. Анткени ал капа болуп турганда сенин кубанычтуу көрүнүшүң, анын кубанычтуу мезгилинде сенин кайгылуу болушуң ага карама-каршылыкты ортого салат. Бул болсо баам-барасаты жок жана тарбиясы жаман адамдарга ылайык иш. Бул сен сыяктуу тарбия көргөн акылдуу аялга туура келбейт. Жан балам, күйөөңө канчалык көп сүйүү жана урмат көрсөтсөң, өзүң ошончолук сүйүү жана урматка жетишесиң. Айткандарын кандай аткарсаң, сөздөрүн уксаң, ошол даражада сүйүү жана урматка ылайык болосуң. Перзентим, ушуну жакшылап билип ал.
Бул кеңештеримди ордуна коюп аткарып, зарыл болгондо амал кылып, өзүңдүн жеке каалоо жана арзууларыңа жетишүүң үчүн күйөөң да өз каалоолоруна жетишүүсү керек. Эриңдин каалоолорун өзүңдүн арзу тилектериң деп билсең, ар мезгилде бул кеңештериме амал кылган болосуң. Эй үй бүлө уясын бейиштегидей турмушта жашоону каалаган айымдар жана келинчектер, бул кеңештерди кызына айткан исламий эне ушул эрежелерди өз жашоосунда өз башынан өткөргөн жана үй бүлөсүн ушул эрежелер менен бейиш мекенине айландырууну кызына түшүндүргөн. Үй бүлө таттуу турмуш куруу жана аны татынакай кылуу үчүн ар бир акылдуу айымга жана турмушка чыга турган акылдуу кызга ушул кеңештер суу менен абадай зарыл. Кыскасын айтканда, бул 10 кеңеш үй бүлө курган же курмакчы болгон ар бир аялга керектүү. Сабырдуу болуу, таттуу турмуш курмакчы болгон ар бир үй бүлөгө керек. Күйөөгө баш ийүү, үй бүлөдө таттуу бир турмушта жашоону каалаган ар бир аял үчүн аба менен суудай зарыл. Эркектин көзү түшүшү мүмкүн болгон жерлерге жакшы көңүл буруу, эрди өзүнө мээримдүү кылуу менен байырлантыш керек, байлоо керек. Канчалык сулуу жүздүү, келишимдүү жаш аялдар бар. Аларды тааныйбыз, адепсиздиги жана жалкоолугу үчүн күйөөлөрү тарабынан сүйүүгө жана ардактоого ээ боло алышпайт. Бир күнү бир дүкөндө отурган элем. Ушул дүкөнгө бир жаш адам келди. Дүкөндө ушундай бир сөз болду. Кызык, аялын сүйбөдү. Аялы жаш, таза, сулуу эле, андан сулуусун билбеймин. Ал жаш адам сөзгө кошулду. Мен эмне үчүн андан кутулдум? Өңү сулуу, өзү сулуу, бирок аялдыгы жок эле. Пейили жаман болчу. Таң зарда үйдөн чыгып кетемин. Кечинде үйгө кайтып келгенимде, үй эртең менен кандай болсо ошондой турат. Кечирип коюңуз, төшөнчүм эртең менен кандай болсо ошондой тура берет эле. Жигит дагы бир топ арыз муңун айтты. Бул окуядагы 3-бөлүгүн аңдадым. Демек, акылдуу бир эненин тарбиясын алган кызга үйлөнүү керек. Үй бүлөсү жакшы кыздарга үйлөнүү керек. Кир жерлерди тазалоо, эрдин жүрөгүн ээлөө демек. Жагымдуу жыт келбей турган аял канчалык сулуу болсо да адамды жийиркентет. Кечинде эрин кир, так болгон дасторкон, майланышкан кийим менен күтүп алуу акылдуу аялдарга туура келбейт. Тамактануу убактысын, уйкуга кетүү мезгилин жакшы билүү зарыл. Аталарыбыз жан колкодон чыгат дешет. Пландуу үй бүлөнүн жашоосу бейиш жашоосу. Аял эрине, анын адаттарына жана кызыгуусуна байланыштуу, анын убактысын аyoосу, тынчтыгын сакташы керек. Кожоюнунун мал-мүлкүн сактоо, эринин мал-мүлкү, балдарынын мал-мүлкү, үйдө күйөөсүнүн мүлкүн аябай турган сактоону билбей турган аял бул үйдүн берекесин кетирет. Эринин мүлкүн аёону жана сактоону үйрөнүү жана бул жолдо туура, дурус аракетте болуу ар бир аялдын бактысы үчүн зарыл. Күйөөсүнүн тууган уруктарына урмат көрсөтүү. Бул акылдуу аял үчүн эң туура жол. Ата-бабаларыбыз гүлдү сүйгөн тикенин абайлайт дейт. Эрдин туугандарына ызат жана урмат көрсөтүүнү билбей турган аял, жыргал турмушта жашоону билбей турган аял. Тикенди ызат кылбаган гүлдүн жытынан рахат ала албайт. Эринин туугандарына, жакындарына урмат көрсөтүүнү билбеген акылсыз аял кожоюнунун көңүлүн ала албайт, анын мээримине жетише албайт. Ал эринин жаман көрүүсүнө учурайт, сүйүүсүн жок кылат. Кожоюнунун туугандарын урмат сый көрсөтпөгөн аял ар дайым күйөөсүнүн көзүнө жаман көрүнөт. Бул болсо үй бүлөнүн бузулушуна чейин улана берет.
Күйөөсүнүн сырын башкаларга ашкере кылбоо. Күйөөсүнүн кээ бир сырларын билип алып, аларды сактай албаганды, туурасын айтканды зайып деп айтууга ылайык эмес. Күйөөсүнүн сырын жүрөгүнүн эң тереңинде сактоо билген акылдуу аялдар өз үй бүлөсүндө тынч жана таттуу жашайт. Күйөөсүнүн сырын ичине сактай албаган аял ушакчы. Ал күйөөсүнүн жек көрүүсүнө учурап, үй бүлөдө береке болбойт. Мындай үй бүлөдө адеп аклак да болбойт. Ошондуктан кеңештин бул бөлүгү да ар бир аял үчүн өтө зарыл. Күйөөсүнүн динге каршы келбеген бардык буйруктарын аткаруу. Күйөөсүнүн сөзүн укпаган аялдар тозокко отун болушат. Бул деген эгерде аялынан күйөөсү ыраазы болсо, ал бейишке кирет дегени болот. Бейишке кире турган аялдар болсо, күйөөсүнүн сөзүнө кулак салып, күйөөсүнүн динге туура келе турган буйруктарын аткарат. Күйөөсүнүн бетине ачуу менен тик карап, сөзүн укпаган аялдар ар дайым тозокко даяр болсун. Анткени мындай аялдар бар экендигинен үй бүлө тозоктон айырмасы болбойт. Мындай пейилдүү аялдар менен жашоо бул дүйнөдө тозокто жашаган менен барабар. Ата-бабаларыбыз эрин сүйбөгөн аялды корооңдо кармаба деген. Ошондуктан ар бир акылдуу эне кызын узатып жатып же болбосо бойго жеткен мезгилде ушуга окшогон нерселерди үйрөтүүсү зарыл. Бул анын акылдуу аял экендигине далил болот. Ата-бабаларыбыз энесин көрүп кызын ал дешкен. Ар бир эне кызына өрнөк болуусу шарт. Сен урпактарыңа тарбия берип өстүр да Аллахка тапшыр. Эй Аллахтан коркуучу энелер жана кыздар, бул китеп силердин жолуңарды нурдан туучу чырак боло турган аңгемелерди топтоду. Ниетибиз силерге пайда келтирүү. Исламый үй бүлөнүн эң улуу устуну болгон энелерге жана эне боло турган айымдарга кичинекей кеңешибиз пайда берген болсо, өзүбүздү бактылуу сезебиз. Урматтуу туугандарым, бул кеңештерибизди өзүңүздөр угуп, түшүнүп, досторуңарга, тууган уруктарыңарга сунуш кылгыла. Алар да уксун. Бул болсо сиз үчүн сооптуу иш болот.